Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 9-сентябрь 2023 жыл. Даймондка 3 ай болду. Кезектеги видеосу тартабыз. Белла жакшы эне болуп Даймондду багып атат. Белла буюрса бооз УЗИге тартырганбыз, өткөн айтты элек. Даймондка 3 ай болду. Боюн ченедик бүгүн. Бою 1,29 болуп калыптыр. 1 метр 29 сантиметр 3 айында. Айына болжол менен bir 10 сантиметрден өзүп атат. Туулганда 1 метр болуп туулган. Көптөн бери байланбай бүгүн байласак монтип каштарын уруп, башын уруп соргодон боюн ченедик. Буюрса толук кандуу жем, чөп жеп калды, энесине кошулуп алып. Ушул жерде турушат. Күн ысыкта, жаан болгондо ишке бастырманын астына киргизебиз. Так, ушул жерде күндүз ушул жерде жүрөт. Кургак чөп менен турушуп атат. Эки мал жем жеп атат. Даймонд кашынып атат. Ошол чейги курттары бар. Дарыларды карасам 4 айынан кийин бериш керек экен, азыр бергенге эрте экен. Сарымсак, чеснок кургатылган. Ошону жемге аралаштырып берсе жакшы болот дейт кулундарга. Ден соолугуна көп зыян болбойт дейт. Ошону берип көрөйүн деп атам. Кандай натыйжа болот болсо сиздер менен бөлүшөм. Белланын бутун сурагандар, арткы буту эсиңиздерде болсо шишип дарылап жүрбөдүмбү? Буту жакшы болуп калды буюрса. Йодовый сетка кылып бир сүйкөгөм. Ошодон таасир эттиби же өзүнөн өзү дарыландыбы? Айтор шишиги кайтып буту жакшы болуп калды. Беллага дагы шей курттун дарысын берейин десем, ошол алгачкы бооз ушунда бергенге болбойт. Bir 5-6 ай болсо анан кийин беребиз. Буга да ошол кургатылган сарымсак берип көрөйлү. Кандай натыйжа болот. Кыскача ушундай. Бул болсо бейбаш. Ойногусу келип турат. Мал менен сыртка чыгарып, чуркатып, кошунабыздын жакшы керен жери бар. Ошол жерге алып барып чуркатабыз, аябай бууругуп чуркашат. Негизгиси ушул жерде жүрүп атат. Бүгүнкү маалыматыбыз ушундай. Сунуш пикир, ой пикирлериңиздер болсо жазыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.